24-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25-июлдан 29-июлга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы жана жаан-чачын күтүлөрүн билдирди. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо кайрадан сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Буга байланыштуу ÖKM жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Арыктарды тазалап, жээктерин бекемдеп жана таштанды таштабоону, турак үй жайгашкан жерде жаан суулары агып өтүүгө ылайыкталган болушун камсыздоону, сел учурунда дароо коопсуз жайга кетүүнү, мүмкүнчүлүк болсо үйдөгү свет, суу, газды өчүрүп чыгууну эскертет. Анткени менен Кыргыз гидромет Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 25-июлдан 28-июлга чейин аномалдуу ысык болорун маалымдоодо. Күндүз абанын температурасы 38-40 градуска чейин жетиши мүмкүн. Ош шаардык соту УКМК тарабынан кармалган Темирболот Абыкеевди башка жакка кетпөө тил каты менен бошотту. Маалыматты 24-июлда клубко соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Кара суунун акими кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айыпталып жатканы белгилүү болду. 19-июлда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Оштогу селдин кесепеттери боюнча жыйында кара суунун жаңарык айыл аймагында 1000 чек 50 000 сомдон 300 000 сомго чейин сатылганын, эгер акимдин тиешеси болсо, ал дагы кармалышы керектигин айткан. Темирболот Абыкеев кара суунун акими болуп 2023-жылдын декабрында дайындалган. Ага чейин Оштун Чоң Алай районунун акими, Нарында айыл өкмөт башчысы болуп иштеген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, базар коргондо селден жабыркаган аймакта 9 турак жайды, 1 социалдык объектини жана соода дүкөндөрүн тазалоо иштери бүгүн 7:00 башталды. Жарандык коргонуу кызматтарынан техникалар тартылып, сел каптаган ички чарбалык жолдорду калыбына келтирүү жумуштары уланууда. Андан сырткары селге аккан автоунаалардын ээлерин тактоо жана унааларын коопсуз жайга чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 23-июлда катуу жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагындагы атталган сел бир оорукананы жана соода үйүн, 5 көпүрөнү, 1 чакырым ички чарбалык жолду каптап, 23 жеңил унааны агызып кеткен. Оштун мурдагы вице-мэри Жасур Азимов УКМК тарабынан кармалып камакка алынды. Бул тууралуу 24-июлда Ош облук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, Азимов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча шектелип жатат. Соттун 20-июлдагы токтому менен 18-сентябрга чейин камакка алынды. Азимов вице-мэрлик кызматынан 2023-жылдын апрелинде кеткен. Ал эми кызматка 2018-жылы дайындалган. Ал курулуш жана муниципалдык менчик тармагын караган. Азимов вице-мэр болуп турганда бир нече жолу чуулуу маселелерди аталган. Селдин кесепетинен жабыркагандар насыясын жеңилдетүү үчүн банктарга кайрылса болот. Улуттук банк билдиргендей, коммерциялык банктар, адистештирилген каржы кредит уюмдары селдин кесепетинен жабыркагандарга кредитин төлөө боюнча ыңгайлуу шарттарды түзүп, кредиттик келишимдин шарттарын өзгөртүүгө укуктуу. Кредиттерин жеңилдетүү үчүн селден жабыркаган карыз алуучулар каржы кредит уюмдарына кредиттин шарттарын өзгөртүү зарылдыгы жөнүндө арыз менен кайрылууга тийиш. Улуттук банк бардык каржы кредит уюмдарына селден жабыркаган карыз алуучуларга көмөк көрсөтүүнү жана кредиттеринин шарттарын өзгөртүү боюнча арызын артыкчылыктуу тартипте кароону, кредиттик келишимдин шарттарын, тагыраагы пайыздык ченди, кредиттин мөөнөтүн өзгөртүүнү жеке тартиптөө кароону сунуштайт деп айтылат билдирүүдө. Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө мыйзамга ылайык өзгөчө кырдаалдын же абалдын кесепетинен улам мөөнөтү өткөн карыздар жана башка милдеттүү төлөмдөр 90 календардык күндөн ашык аткарылбагандыгы тууралуу маалыматтар арыз берилген учурда терс насыялык маалыматка киргизилбейт. Жалал Абад облустук милициясы экстремисттик уюмду каржылоого шектелип 9 киши кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык 19-июлда аларга Сузак районунун тургуну диний экстремисттик маанайдагы идеяларды жайылтып жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча ал Хизбут Тахрирдин мүчөсү, шектүү мыйзамсыз диний сабактарды өтүп, ошондой эле адамдарды экстремисттик уюмга кошулганга азгырып жүргөн. Тинтүү учурунда китептер, DVD-дисктер, планшет, флеш-карта жана телефондор алынган. Мунун баары эмне себептен алынганы жана ар кандай маалыматтар бар экени тууралуу айтылган жок. Жогоруда аталган адамдан тышкары ички иштер бөлүмү Сузак районунун дагы 8 тургунун кармады. Соттун чечими менен кармалгандар 2 айга камакка алынып, тергөө иштери жүрүүдө.
Кыргызстандын волейбол боюнча кыздар курамасы чемпион болду. Кыргызстандын волейбол боюнча U20 кыздар курамасы Борбор Азиялык волейбол ассоциациясынын чемпионатында биринчи орунду алышты. Мелдеш 18-23 июль күндөрү Мальдив аралдарынын Мали шаарында өттү. Анда 4 өлкөнүн курама командалары бири-бири менен айланпа түрүндө беттешти. Кыргыз спортчулары биринчи айланпада Мальдив аралдарынын командасын 3-0, экинчи айланпада Непал өлкөсүн 3-0 эсебинде, үчүнчү айланпада Шри-Ланканын курамасына 2-3 эсебинде жеңилип, жарым финалда экинчи ирет Непал командасын 3-0 эсебинде жеңген. Биринчи орун үчүн беттеште кайрадан Шри-Ланка менен кезгелип 3-0 эсебинде утуп, Мелдештин жеңүүчүсү аталган. Мыкты чабуулчу Роза Расулбек кызы, мыкты байланыштыруучу Алия Керезова, мыкты тосмочу Сайкал Амиракулова, мыкты диагональ чабуулчу Айтурган Айтбекова, турнирдин эң баалуу оюнчусу Роза Расулбек кызы, курама команданын башкаруучусу Курсанбек Уланбек уулу. УКМК Бишкекте жолдорду куруу мөөнөтү бузулгандыгы үчүн кылмыш ишин козгоду. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 23-жылдын башында БГК жоопкерчилиги чектелген компаниясы калаадагы 19 жол жана тротуарды капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн 45 миллион сомго жарыяланган тендерди утуп алган. Ишти аяктоо мөөнөтү деп 2024-жылдын март айы белгиленген. Бирок комиссиялык текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүнкү күндө иш жүзүндө гана көчө бүткөндүгүн көрсөткөн. Тендерди уткан фирма кечигүүнүн курулуш техникасынын жетишсиздигинен баштаган мыйзамсыз курулуштарды бузуу зарылдыгына чейин жеткен бир катар себептери бар экенин айткан. УКМК бул себептер тастыкталбаганын, ал эми Бишкек асфальт сервис каражаттарды белгиленген мөөнөттөр боюнча бөлүп берип турганын билдирди. Мындан тышкары буга чейин бүткөрүлгөн көчөлөрдө ар кандай мүчүлүштүктөр жана кемчиликтер аныкталып, жалданмачы уюмга аларды жоюу зарылдыгы көрсөтүлгөн. БГК ЖЧКсынын жетекчилиги милдеттемелерин талаптагыдай аткарбагандыгын толугу менен мойнуна алып, бардык иштерди 24-жылдын 20 августуна чейин бүтүрүүгө кепилдик берди деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик комитет ошондой эле жалданмачы уюмдарга өз милдеттемелерин сапаттуу жана өз убагында аткаруунун зарылдыгын, болбосо күнөөлүү адамдар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Садыр Жапаров президент Эммануэль Макронун чакыруусу менен 25-27 июль күндөрү жумушчу сапары менен Францияга барат. 25 июлда Жапаров туруктуу өнүгүү үчүн спорт, тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге аталышындагы Париж саммитине катышып, эртеси күнү Олимпиаданын расмий ачылыш аземинде болот. Олимпиада оюндары 26 июлдан 11 августка чейин Парижде өтөт. Кыргыз спортчулары спорттун 5 түрү боюнча 16 лицензия жеңип алышкан. Күрөш, дзюдо, сууда чабагуруу, жеңил атлетика жана бокс.